Саламатсыздарбы? Москва шаарындагы үй алам деп жүргөн биздин мекендештерге сонун жаңылык. Азыр биз болсо PlayStime компаниясынын офисинде турабыз. Анын жетекчиси Масаид Жамалидин сиздерге кененирээк маалымат айта кетсин. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Менин атым Жамалидин, Кыргызстан мамлекетинин жараны. Москва шаарында 3 жылдан бери недвижимость менен алектешип келебиз. Кандай жолдор менен алып бересиңер, кандай условиялар бар? Эгерде биздин жарандарда российский паспорт алган болсо, алар үчүн семейный ипотекаларыбыз бар, айтишник ипотекаларыбыз бар. Булар только новостройкалар. Эгер сиздин паспортуңуз Кыргызстан паспорт болсо, биз сизге без первоначальный взнос кылып 10 жылга, 20 жылга, кааласаңыз 30 жылга чейин ипотека кылып алып беребиз. Анда эмесе үй алуу процессин сиздерге көрсөтө кетели. Анда эмесе урматтуу мекендештер, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле азыр алдымда эже турат, анын алдында Жамалидин турат. Азыр болсо биз банктын алдында турабыз. Бул жерде азыр эмне болгонун Жамалидин өзү айта кетсин. Бул жерде азыр эмне болуп атат? Сделкадан чыктыңарбы? Биз азыр бул жакта 2 саат дегенде сделкабызды бүтүрүп чыктык. Биздин Жупаргүл эжебиз однокомнатный квартира алды Москва шаарынан. 5 миллион 650 миң акчага, без первоначальный взнос 40 күн срогу менен алдык. Эми Эже, биринчиден куттуктайм квартираңыз менен, экинчиден мол процесс Жамалидиндин иши жөнүндө да негизичи. Бул канча күндө айтылган сөздөрү боюнча 40 күндө алып бердиби? Ооба. Бул Жамалидин бала башынан эле биз менен бирге болду. Анан ушул компанияга, ушул Жамалидинге Алла ыраазы болсун. Бизде 40 күн ичинде ушул биздин эмени ипотекага үйдү алып берди. Чоң рахмат, иштерине, окууларына ийгилик. Андан сырткары негизи Москва шаарында первоначальный взнос менен без первоначальный взнос кыйын. Сиздерге алып берди. Бизге алып берди без первоначальный взнос. Ошондой эле ушул 5-6 жылдан бери балдарым менен квартирага акча төлөп жашап атканбыз. Азыр эми бул ипотекага алганда бир 10-15 миң разница болот экен. Зато өзүңдүн үйүң болот экен. Өзүнүн үйүздө кеңири бала чакам менен төлөп жашайбыз. Жакшы, канча комната алдыңыз? Бир комната алдык. 40 метр квадрат метр боюнча. Ошо Некрасовкадан алдык. Люберцы районунан, областынан. Ошо. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр угуп кеткендей эле башынан аягына чейин уже 40 күн ичинде алып бериптир. Азыр болсо анда эче сиздин үйүңүздү көрөлү, үйүңүздүн ичини көрсөтүп, обзор кылып биздин мекендештерге көрсөтүп берели. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүү туугандар. Эми биз жакында эжебиздин квартирасын көргөнгө келдик. Ичине киребиз да обзор көрсөтөбүз. Мынакей кирсеңиздер эле уже сонун элен биринчиден куттуктайбыз үйдө болушуңуз менен. Андан эмесе бул жагына кирели, бул жагы однокомнатный үй экен, Бул жака киргендей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бардык готовый пакет ушул бойдон алдыңыз, мебель баары калды. Даяр. Полдору ламинат, өтө сонун полостем. Кыргыздар по-любому килем коебуз. Коюп атабыз нерседен. Бул жака өткөндө уборная аясы. Бул жагы кухнясы өтө чоң экен. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Баары заманбап жагындайлар менен жасалган. Айта кетсеңиз, канча убакыт болду, канча кыйынчылыктар болду, же баары эле оңой эле болду? Бизге биринчиден ушул балдарга рахмат. Документтер бат эле болду. Баарын эми боюнча договор боюнча эле документтерди алып барып тапшырдык. 10 күнгө жетпей бизге одобрение берилди. Андан кийин 40 күн ичинде биз ушул бир бөлмөлүү үйгө ээ болдук. 40 күн ичинде алып берди. Башынан аягына чейин жардам беришти. Баарына өздөрү жардам беришти. Биз документ эле тапшырып койдук. Ошол боюнча эле договор менен баарын даярдап беришти. Аны өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Башынан аягына чейин дегенде, значит, уже үй бүгүн уже кол коюлуп, жана кол коюлуп кетишти. Документтер колунда, эженин колунда, ключ дагы уже эженин колунда. Эгерде силер дагы Россия мамлекетинен үй алууну кааласаңар, Кыргызстан паспортуңар менен без первоначальный взнос кылып, силерге дагы 10 жыл, 20 жыл бөлүп төлөө мөөнөт менен үйлөр алып беребиз. Урматтуу мекендештер, көпчүлүгү менин блогумдан сурашып калат, именно кыргыз паспорт менен Москва шаарында без первоначальный взнос ипотекага үй алабыз дегендер өтө көп.
ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар Жамалидин сиздерге жооп берет. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, лайктан басып катталып, тууган уктар менен бөлүшүп койсоңуздар, үй алам дегендер үйлүү болуп калсын. Эжеге окшоп, эже үйүңүз менен куттуктайбыз дагы бир жолу. Рахмат. Балдарга рахмат. Аллах разы болсун. Дайыма ушундай бизге окшогон Кыргызстан жарандарын сүйүндүрүп жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик. Ден соолук. Айткан. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.